Кыргызстан, урматтуу коноктор, быйылкы 2022 жылдын башы менен биз өлкөбүздүн мамлекеттик желегин Кочкор район босогосуна желбиреттик. Мен бул эң жакшы идеянын демилгечилери Кочкор жаштарына жана жаш ишкерлерге ыраазычылык билдиргим келет. Анын ичинде Ормон Нурбек уулу Ормонго жеке ыраазычылыгымды билдирем. Биздин бүгүнкү күnkү иш-чарабыз Кыргыз элинин жакшы келечекке болгон үмүтүн жана ишенимин, өлкөнүн жана райондун бакубаттуулугун жана гүлдөп өнүгүшүнө бара жатканыбызды билдирет. Кыргызстан маанилүү өзгөрүүлөрдүн жана ири жаңылануулардын жолуна түштү. Өлкөнүн тагдыры баарыбыз жооптуубуз. Анткени Кыргызстанда тынчтык, стабилдүүлүк, бейпилдик ар бир үй бүлөдө, ар бир көчөдөн, ар бир айылдан, шаардан, райондон башталат. Биздин муундун ыйык милдети бакубат, ийгиликтүү, күчтүү мамлекетти урпактарга мурас катары калтыруу. Эгемендүү Кыргызстандын желеги кичи мекенибиздин үстүндө бейпил асманда түбөлүк желбиреп турсун. Өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болуп, байыркы данышман элибиздин туруктуулук, биримдүүлүк, ынтымак таштабасын. Эл бактысы ынтымакта дейт. Бекеринен айтылбаса керек. Майрамыңыздар менен, урматтуу туугандар, сиздерге бакубат жашоо, сиздерге бакыт, тынчтык жана бакубатчылык каалайм. Жашасын эгемендүү Кыргызстан, гүлдөсүн касиеттүү Кочкор району. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ушул учурдан пайдаланып, дагы бир жолу ушул Кочкор районунун бардык тургундарына, айрыкча патриот жаштарына терең өзүмдүн атынан, мамлекеттик администрациянын, район элинин атынан ыраазычылык билдирип кетем. Себеп дегенде айтып коюш керек, бул флагшток башталганда ушул район мобилизация болду, айрыкча жаштар. Мына канча мекемелер болобу, айыл өкмөттөр болобу, жаштар болобу, сакалдуулар болобу, баары өзүнүн үлүшүн кошту. Мындайча айтканда, касиеттүү коргоо Кочкор жергебиздин эли өзүнүн ынтымагынын өтө бийиктигин көрсөттү. Мынакей мамлекеттик символдун бири болгон Татынакай Кыргызстанда экинчи орунда турган бийиктиги 37,5 метр тууну сыймыктуу көтөрүп атабыз. Баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктайм. Ушул элибизде эң негизи токчулук болсун, молчулук болсун, ынтымак болсун, ырыс алды ынтымак дейт. Куттуктайм дагы бир жолу. Рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз Курманбек Тамчиевич. Ошол жалпы элибиздин көбөсүндө бир өтүнүчүбүз мамлекеттик желекти биринчиден болуп көтөрүп коюңуз.